Бүтін Қырғызстан Мадумаров. Урматтуу кесиптештер. Мына ол комитет чыгарганда так чыгарыш керек да. Баяндамасы эске алынсын. Бүттү. Биз мындай бир ал же бул деп чечим кабыл албайбыз да. Мына азыр айтылгандай эле баяндаманы кантип эске албай коесуңар? Укпадык дейбизби? Окубадык дейбизби? Эмне деп чечим кабыл алабыз? Бул кандай болуп калды? Мына отурдук, уктук, бүт баарын уктук, колубузга берди деди, баарын кенен таанышып чыктык деди. Анан эске албайбыз. Эске албай койсо эмне болот? Кандай болот? Комитеттин позициясы кандай? Бул комитет чыгарганда омбудсмендин ошол 1 жылдык жасаган баяндамасы жактырылсын деп чыгарат. Же жактырбай коет. Ошол. Анан кандай бул эске албай коет? Суроо жоопту эмнеге токтотуп койдуңар? Кыргызстандагы эң көйгөйлүү маселе азыр адам укугу жөнүндө болуп атат. Анан көпчүлүк менен ушундай кылып чечип коебуз деп эле келип кайра ушул жакшы эмес. Бул парламенттин кыла турган жумуш эмес. Омбудсменди өзүбүз дайындаганбыз. Омбудсмен парламенттин алдындагы ишин аткарып атат. Кайсы жагы аткарылбай атса, аны айтышыбыз керек. Кайсы жагынан көмөк беришибиз керек. Суранып атат, момундай жагдайларыбыз бар. Биз мыйзам чыгаруу бийлигибиз. Ошону мыйзам жолу менен көмөк беришибиз керек. Анан азыр эми эске алынсын. Бул кандай деген юридикалык терминби бул? Түшүнүксүз. Ким жооп берет? Бүтүн Кыргызстан Мадумаров. Урматтуу кесиптештер, андай болбойт. Андай болбойт. Ар бир документ добушка так коюлат. Бул өз алдынча чечмелөө деп коет аны. Бул толкование болуп калат. Ал андай болбойт. Чечим токтомдун долбоору таратылат. Эгерде ошол жактырылбай турган деп айтыла турган болсо, ошондой деп жазылат. А жактырылбасын деген болсо, ага аргументтер айтылат. Эмне үчүн жактырылбай атат? Кайсы иштери жактырылбай атат деп. Анан эске алынбай калса жактырылбай калат деген сөздү мен биринчи жолу угуп атам мен. Бул тарыхта, практикада болгон эмес, болушу мүмкүн эмес андай. Андай болбойт дагы. Урматтуу мыйзам чыгаруучулар, биз өзүбүз мыйзамды так сакташыбыз керек. Каалагандай кылып окуп, каалагандай чечмелөө мүмкүн эмес. Жогорку кеңеш бир тараптуу чечимге келиш керек. Жактырылбай калса мындай болот деп. Жок, анда токтомдун долбоорун таратып бергиле. Эмнеси жактырылбай атат? Эмнеси эске алынбай атат? Кайсыл тарап эске алынбай атат? Бааны ушинтип берет да. Андай болбойт, урматтуу кесиптештер. Кайрадан кайрылып келишибиз керек. Эгерде кимдир бир нааразычылыктар болгон болсо, конкреттүү түрдө суроолорду бериш керек. Талкуудан кийин гана ошондой бир чечимге келиш керек. Рахмат.